Санатаны айдап бара жаткан айдоочу жөө жүргүнчүнү өлтүрө сүзүп качып кетти. Бишкек шаарында Биримдик Кут 1-көчөсүндө 2-январда болжол менен саат 6:30 чамасында белгисиз айдоочу 1979-жылы туулган жөө жүргүнчүнү сүзүп окуя болгон жерден качып кеткен. Милициянын кайгылуу кызматынын маалыматы боюнча кырсыктын кесепетинен жөө жүргүнчү алган жаракатынан улам каза болгон. Тергөө учурунда айдоочунун ким экендиги жана жол кырсыгы Hyundai Sonata үлгүсүндөгү унаа менен жасалганы аныкталды. Бул факт боюнча тиешелүү материалдар топтолуп, тергөө органдарына өткөрүлдү. Ассаламу алейкум. Биримдик айылдын тургундары. Жаңы жолдон этият болуп айдаңыздар. Бишкекте адам өлүмү менен аяктаган жол кырсыгы кытталды. Кырсык сон Биримдик 24 тараптан чыккан жаш жигиттин катышуусунда болгон. Ал жаңы эле унаасын каттоодон өткөрүп жолго чыккан. Жолдо жетиштүү жарыктын жоктугу жана башка унаалардын жогорку ылдамдыкта жүрүшү кырсыкка себеп болуп тилекке каршы айдоочу каза тапкан. Азыркы учурда орнотулган жарыктар толук кандуу иштебей, алсыз жана жетишсиз көрүнөт. Бул аймакта жол коопсуздугун камсыз кылуу үчүн шашылыш түрдө сапаттуу, нормалдуу жарыктандыруу орнотуу зарыл. Балдар ооруканасынын дарыгеринин өлүмү. Милиция текшерүү жүргүзүүдө. 29 жаштагы Айгүл Забирова 2-январга караган түнү асфиксациядан аба жетпей каза болгон. Маркумдун жакындары ошол маалда анын жанында мурда сүйлөшүп жүргөн жигити болгонун айтып, окуянын айрым жагдайлары күмөндүү болуп жатканын билдиришти. Ал эми жигиттин айтымында кыргаша Забирова дарытканага кирип, ишинен бекитип алган соң болгон. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы бул факт боюнча тергөөгө чейинки текшерүү башталганын, зарыл экспертизалар дайындалганын билдирди. Мындан ары кафе, ресторандарда тейлөө акысы алынбайт. 2026 жылдын 1-январынан баштап кафе, ресторандарда тейлөө үчүн кошумча акы алууга тыюу салынган мыйзам иштей баштады. Мындан ары бардык чыгымдар менюда көрсөтүлгөн тамак аштын баасына камтылышы керек. Кардар буйрутма берерден мурда акыркы сумма так жана ачык көрсөтүлүүгө тийиш. Жаңы тартип жашыруун төлөмдөрдү жоюп, керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоого багытталган. Токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев кол койгон. Ассаламу алейкум. Биримдик айылдын тургундары. Жаңы жолдон этият болуп айдаңыздар. Шашен ата жактан авария болуп турчу. Бир тууганыбыз каза болуп калыптыр бакшы. Машинадачы. Абайлап айдаңыздар, абайлап бул жолдон. Шашен ата тетигине. Эки машина түшүп кетти. Боорго тептиң, жакшылыкты билбеген акмак экенсиң дегендер куду ушул мал сымал да. Жакшылык кыласың, кайра өзүңү сүзөт. Негизи хал жазаул ихсан илля лихсан. Жакшылыктын жазасы жакшылык гана болуш керек да, адам жакшылык менен кайтарыш керек. А бирок жакшылык кылсаңыз деле аны билбестен аркаңыздан жамандап бычак сайып аткан болсо, бул адам торпок да. Мал экенсиң деп урушасың го. Ошон үчүн мына видеону ошо малдарга, торпокторго жөнөтүп койгула. Жакшылыкты деле билбей, артынан ушинтип бирөөнүн аркасынан тегерек каттарды жазып, ушактап, жамандап жүргөн адамдарга. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сиздерден чогулган акча 450 000 болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош-Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ошо баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 000 улар каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу балам дагы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм. Мен дагы кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден суранат. Башка балдардай болуп ойноп, күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет, балам сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу.
Мбанк 0300 Кутманбек С деп чыгат. Өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуулук кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат. Алда өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуулук кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Биримдик кут биздин жактан келе атканда Бишкекте происшествие тетиги патрулькалар жерде шаар жакка май келип туруп, ошондо токтоп туруп, анан дальше кеткен да. Ушундай экен, санатта ЛФ окшойт. Ушундай ясна тактар калган. Артынан тиги саната келип атат, мына кайрылып атат. Жибек жолуна. Бирден автобуста обгон кылып атат. Жүз 18 автобус обгон кылып атканчы. Разворот кылды. Января 2026 года по адресу Ерембек был совершен автонаезд на пешехода. В 6:30 утра приблизительно пешеход скончался от полученных травм на месте. В ходе проведения поисковых мероприятий была найдена данная машина в селе Первомайское. Данная автомашина на месте происшествия были найдены осколки бампера. Как вы видите, здесь молдинг данной машины и защита были найдены на месте происшествия. На данный момент они подходят к этой машине, и подозреваемый будет доставлен в следственную службу. Дарыгердин өлүмү боюнча милиция текшерүү жүргүзүүдө. Социалдык тармактарда 29 жаштагы маркум Айгүл Забированын сиңдиси коомчулукка кайрылуу жасаган. Ал эжеси 2 январга караган түнү асфиксиядан каза болгонун билдирген. Маркумдун жакындары окуя болгон учурда анын жанында мурда сүйлөшүп жүргөн жигити болгонун айтып, өлүмдүн айрым жагдайлары күмөн жаратканын билдирип, ачык тергөөнү өтүнүшкөн. Ошондой эле алар жигиттин кармалбаганын, Россияга кетип калууга аракет кылып жатканын билдиришкен. Ал эми жигит окуя Забирова даратканага кирип, ичинен бекитип алган соң болгонун айткан. Бул факты боюнча Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы тергөөгө чейинки текшерүү башталганын маалымдап, тиешелүү экспертизалар дайындалганын билдирди.